Достор, мына машина ташыган трак Peterbilt деп Америкада аябай популярный да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 машина ташыйт да. Трактын өзүнө 3 машина батат да. Үстүнө 2 машина, ылдый жагына 1 машина. Peterbilt деген легендарный машина. Ушундай машина прицеби менен жаңылары $250,000 чейин барат да. Dodge деген машинанын бурчу сүзүлүптүр. Нью-Йорктун трейлери экен. 3748 C4 деген. Өткөндө айткандай адам баарына үйрөнөт да. Мындай машинада айдаса болот да. Көбүнчөсү булар аукциондон алышат да машинаны. Аукциондон алып, аукциондун ичине кирип, ар бир машинаны айдап чыгып, ордуларына салып, дөңгөлөктөрдүн мондай страптары менен тарттырып, жакшы жери лобовойуна жаан тийбейт экен да. Үстүнө машина салынгандан кийин. Нью-Йорктун машинасы экен, астыдагы номер дагы Нью-Йорк деп турат да. Абайлап иштеш керек да. Экинчи этаждан кулап кетсең жерге колу буту сындырып алышы мүмкүн да. Ана машиналарды да тийгизбей салыш керек да. Ортосундагы расстояние. Анан крышасындагы абайлаш керек. Жаңы машиналардын үстүнө крышага тийип кетсе эле повреждение кылып алышы мүмкүн да. Мына могул жерден страфты байлап туруп анан тарттырат экен да. Драйбен, биздики холодильник эмес, драйбен жөн эле коробкада трейлерибизчи. Анан иштеген жеңил. Жүк алганы, жүк алып барганда эшикти ачып трейлердин. Докко коюп бересиң, болду, жумушуң бүттү. Андан кийин уктап, тамак ичип, эс алып жата берсең болот да.
Азыр мен Чикагога бартам, атайын жүк алып алып. Өзүмдүн трейлерим 8 айдан бери ремонтто болчу, бүтүптүр. Бул компаниянын трейлерин берип, өзүмдүн трейлеримди алам да. Мына трактор тынбай жүрүшөт. 80-жолу өткөндө айткандай, трактор абдан көп да. Мына кумурскадай эле. Биринин аркасынан бири Америка боюнча жүк ташып жүрүшөт. Мына бир эле жеңил машина кетти. Калганын баары тракторда. Средним бул потолок машина ташыганда 1000 сомдон да. Бир машиначы 1000 сом, аябай потологу да. А так мен машина менен иштегенде 450, 500, 600, 800 ар кандай болот да. Средним 600дөн эсептегенде дагы, аз санап көрөбүз. 9 машинаны көбөйтөбүз 600дөн 5400 болот экен да. 5400 болот экен. Ошо 5400дүн 30% водительге түшөт да. Көбөйтөбүз 30%ке. Ошондо бир рейстен $1620 табат экен да. Эми 3кө көбөйтүп коелу да. 3 рейс, бир жумада 3 рейс нормальный да. Анткени жумуштары көп болот атпайбы буларчы. Машинаны аукциондон, Манхейн, Копарттан алып чыгып жүктөшөт. Анан кайра түшүрүп берет. Ошондо 1620-ны көбөйтүп коебуз 3кө болгондо. Мына бир жумада 4860 дейт. Бир жумада тапкан акчасын бир айга көбөйтөбүз, 4кө көбөйтөбүз. Ошондо где-то 18-19 чыгып атат да. Эгер постоянно иштесе. А эгер 3 жума иштеп, 1 жума иштеп калса, анда 14-15. Ошону менен итог чыгарганда, эгер өзүңдүн машинаң жок болсо, трагың, трейлериң жок болсо, компанияга иштесең, компания 30% берет да, бул максимум да. А так жаңы келген балдарга 24-25% берет. Анда кичине азыраак болот да, анан кичине опыт набираться этип, жарым жыл, 1 жыл иштеп калганда анан акырынан көбөйтө баштайт да. Анан эгер эчтеке расходуң жок болсо, өзүңдүн трак, трейлериң жок болсо, компанияга иштеп 4 жума иштесең, 15 000, 17 000, 18 000 бир айда тапса сонун эле да. Ошон үчүн кархулдер физический жумушту требует этет, бирок жакшы акча табышат. Коюңуздар, жолго чыгайын Чикагога. Анан Чикагога жеткенде дагы видео тартабыз.
Dostlar, KG Line'ın parkingine de gelip kaldık. Бұл жақта көп компаниялардың паркингтері var. KG Line'ın parkingi bir trak тұрады, трейлерлер тұрады. Менің 23-50 деген трейлер ремонттан шығып 9 ай болды көрілектен. Азыр анча-мынча толқындан отам. Азыр барып көрөбүз, достар. Жиырма 3-50 деген трейлер. Манхэттендан авайлаш керек. Мен 6 жыл иштеп, 6 жылдық стажым менен Манхэттенда мостты сүзүп алгамда, о үстү ремонт болду да. Мына достор, Кыргызстандын желегин таккам да эскирип бүттү. Сүйүнүп атам.